Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı musulman bir tığandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы, жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Жараткан Алла Таала барыбызга кабыл болгон амал берсин. Сөздөрүбүздө, амал иштерибизде ихластуулук коштогон. Жараткан Алла Таала барыбызга кең рызкы берсин. Жетишерлик, адалдан, берекелүү. Жана Алла Субханаху ва Таала кабыл болгон дуаларыбызды Алла Таалам кабыл кылып, бардык оорудан шифа берип, руханий, жисманий, жүрөк ооруларынан, жан дүйнө ооруларынан Алла Таалам барыбызга шифа берсин. Пайдасыз билимден пана тилейбиз. Аллахым пайдасыз билимден сактасын. Тойбогон нәпсиден сактасын Алла Таалам. Коркпогон жүрөктөн, кабыл болбогон дуадан сактасын. Тугандар, Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде «Иннамал муъминуна ихва» имандуулар баары бир тууган деп койгон. «Фааслиху байна ахавайкум» мусулмандар баары бир тууган экен. Эгерде бирөө экинчиси менен урушуп кете турган болсо, элдештиргиле деди. Доспу, кошунабы, саясатчыбы, соодагерби, үй бүлөбү, бир туугандарбы, ким гана келишпестик болуп калса, алардын ортосуна түшүп, ортолоруна от таштабай, жок, кайра элдештиргенге аракет кылыш керек экен. Болбосо жалган сүйлөгөн арам. Бирок ошол эки мусулмандын башын бириктирүү үчүн жалган сүйлөгөн адал болуп калган да. Болбосо ошол даражага берип койду да, уруксат берип койду да, мындай адал деген аз деп жалган сүйлөй берсин. Жок. Ушу экөөнүн башы биригүү ушунчалык маанилүү экен. Мусулмандардын ортосундагы ынтымак ушунчалык керек экен туугандар. Жада калса ушу жалган сүйлөгөнгө дагы уруксат берип, жалган сүйлөгөн арам болбосо, бирок уруксат, күнөө жазылбайт да. Бирок башын бириктирди мына. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтты: намаз окугандан, орозо туткандан, садака бергенден дагы улуураак амал болуп эсептелинет деген мусулман адамдын башын бириктирүү. Ислах ва дат байн, өз ара ынтымак. Өз ара ынтымак. Жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде бир муумундарды бир тууган деп айтты дагы. Эми бир тууганды каерден билинет? Биз бири-бирибизге жакшылыкка чакыргандан билинет. Бири-бирибизге күнөөдөн сактаганга жардам бергенден билинет. Чыныгы бир туугандык ушунда. Душмандашканга, күнөөлөргө эч качан повод бербей, аларга жол ачпай, шылтоо даярдабай. Мына мусулман адамдын бир туугандын белгиси ушул болот экен. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызга товфик берсин. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримди бүткүл адамзатка жолдомо кылып түшүрдү. Туура жолду издесеңиз, Курандан табасыз. Бактылуулукту издесеңиз, Курандан табасыз. Оңолууну издесеңиз, Курандан табасыз. Акыйкатты издесеңиз, бир тууган, Курандан табасыз. Куранды караңыз, Курандан издеңиз. Акыйкат Куранда. Өлгөндөн кийин сизди эмне күтүп жатканын билгиңиз келсе, Курандан табасыз. Сиз мурда эмне элеңиз, кандай жаралдыңыз, билгиңиз келсе, Курандан табасыз. Бурмаланган, өзгөртүлгөн, жалган кошулган, жок. Кур'ан-ы Карим кандай эгерде бир тарых, бир окуяны билгиңиз келсе, бурмаланбаган. Макулбу? Туура, так Курандан табасыз. Ошон үчүн иншалла бейишти билгиңиз келсе, Куранды издеңиз. Куран айтат сизге бейиш эмне экенин. Дозокту билгиңиз келсе, Куранды ачыңыз. Куран айтат дозокто кандай азаптар бар экен. Кандай азаптар бар экен. Бизге көрүнбөгөн жин шайтандар, периштелер билгиңиз келсе, Куранды ачыңыз. Куран айтат. Ушундай касиеттүү китеп.
бир тууган кандай жашаш керек, бир тууган жетекчи менен кандай мамиледе болуш керек, үй бүлөнү кандай түзүш керек, кандай бала чаканы тарбия кылыш керек, эмнени жерсени болот, эмнени жесек болбойт. Куранды ачыңыз, Куран айтат сизге. Ошо касиеттүү Куран Фатиха сүрөсүнөн башталат. Алла субхана ва тааладан биз дайыма ар бир намаздын ар бир рекетинде ихдина сиратал мустаким, жараткан Алла бизди туура түз жолго жолдогун. Сиратал ладина ан'амта алейхим, ушундай жол, ал жолдогу адамдарга сен өзгөчө неmatыңды, белегиңди, сыйыңды, айкөлдүүлүгүңдү тартуулагансың. Жөнөкөй адамдар эмес. Ошол адамдар, пайгамбарлар, оолиялардан дагы жогорку пайгамбарлар менен оолиялардын ортосундагы сыддыктар, шейиттер, салихин, аулия түз жүргөндөр бактылуу адамдардын ошо жолунда депчи. Алла Таалам тартуулаган неаматы өткөнкү сабакта айттык эле. Бир эң улуу неаматы пайгамбарыбызды дүйнөгө жиберүү. Алла буну Куранда айтып койгон. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Чындыгында Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Алардын арасынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип, аларга Алла Тааланын Куран-ы Каримдин аяттарын тилават кылып, акыйкатты түшүндүрүп берет. Жана аларды ички дүйнөсүнөн оорулардан тазалайт. Ширк болсун, текеберлик болсун, капырлык болсун, көрө албастык болсун, кара ниеттик болсун, ички дүйнөнү жан ооруларынан тазкия кылат. Бардыгын тазкия кылат. Жана китепти Куран-ы Каримдин дагы таалимин берет. Кайсы фарыз, кайсы важип, кайсы арам, кайсы вал хикма, сүннөттү дагы. Мындан мурда алар ачык айкын адашууда болсо дагы, мынакей адашкан жолдон туура жолго чакырган пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бул биринчи Алла субхана ва тааланын улуу неаматы. Ушул жерде эми башка жеринде мындай дейт да: "Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садикин." Эгер силер чынчыл болсоңорчу, Алла Таала силерге иманга хидаят бергендиги ушул силерге чоң жакшылыгы дейт. Бул өзгөчө жакшылыгы дагы, чоң жакшылыгы дагы. Качан неаматына Алла Таалам иман мага берди деп шүгүр кылсак, Алла Таала ошо иманды бизде калтырат жана бекемдейт. Алла субхана ва таала буну бизге бекемдеп берет. Ошон үчүн фаман шакараллах ала ни'матин задаху минха ва атаммаха алейх. Ким Алланын кандай бир неаматына шүгүр кылса, Алла көбөйтүп берет экен, жана толуктап берет экен. Тугандар, мындай бар да, Кудайлык кандай гана неамат болбосун, ким шүгүр кылса, ушу шүгүр кылганы берилген неаматтан дагы чоңураак неамат да болчу. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Угуңуз кандай, жакшы угуп алыңыз бул сөздү. Алла Таалам сизге, бизге көз берди. Бул Алланын неаматы. Ушу көз бергендиги үчүн я Алла шүгүр деп айтсаңызчы. Ушу шүгүр деп айтканыңыз көздөн дагы баалуураак неамат болуп калат экен да. Алла Таала сизге, бизге перзент берди. Бул Алланын улуу неаматы. Буну кадырлаңыз, барктаңыз, шүгүр кылыңыз, тарбиялаңыз, жакшы караңыз, чоңойтуңуз, таалим бериңиз, эркелетиңиз. Алла Таалам берди сизге баланы. Уул берди, кыз берди, неамат. Бирок ушу бергенине сиз Аллага шүгүр келтирсеңиз, ушу шүгүр кылганыңыз берилген неаматтан дагы чоңураак неамат экен да. Мынакей ушундай бардык неаматтарга айтсаңыз, карасаңыз болот да. Алла Таалам берген неаматын алып албайт. Бир учурда гана шүгүрсүздүктө алат. Шүгүр кылып турса, Алла Таалам кайра тартып албайт. Байхакидин риваятында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтүп баратса, бир киши дуа кылып аткан экен. Мындай деп: "Алхамдулиллахиллади хадана лил-ислам ва жа'алани мин уммати Ахмад саллаллаху алейхи ва саллям." Мынакей ушундай деп: "Я Алла, бардык мактоо Аллага болсун. Ал мага исламга хидаят берди, жана мени Мухаммад алейхиссаламдын
үммөтүнөн кылып койду деп. Пайгамбарыбыз ошону карап туруп айтты: "Шакарта азиман." Улуу шүгүрчүлүк кылдың сен деди. Улуу шүгүрчүлүк кылдың. Бизде да хутбаларда, жумаларда имамдар айтып калат го: "Алхамдулиллахиллади хадани лил ислам ва жаалани мин уммати Мухаммад алейхиссалам" деп. Бул кандай болбосун? Мына жерде Ахмад деп келген экен бул риваятта, Мансур ибн Сафиядан. Пайгамбарыбыз айтты: "Шакарта азиман", сен улуу шүгүрчүлүк кылдың деп. Bir kişinin bir жолу өтүп баратса, bir kişi dua кылып аткан экен: "Я архамар рахимин, я архамар рахимин" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Кад акбала алейк фасал", сен кимге кайрылып атасың? Саңа жүздөн сура, сураганың берилет dedi. Фасал тоата, сураганың берилет dedi. Демек, ким Алла Тааланын кандайдыр бир неmatына шүгүр кылса, Алла Таала ошо неmatты да андан башкасын да көбөйтүп берет экен да. Анын берекесиненчи, шүгүрдүн берекесинен ошо неmatты дагы, өзүн дагы, башкасын да берет экен. Мисалы, ден соолукка шүгүр кылдыңыз, шүгүр буга да ден соолукту дагы көбөйтүп берет, жана башкасын да берет да. Аллах субханаху ва таала бенделерин иман неmatына шүгүр кылууга буйруган тугандар. Караңыздар. Кудай рахматы, Садырдын дамыла биринчи көз жумуп кетти. Андан кийин Чубак дамыла көзүн жумуп кетти. Кайгырып отурган учурда, я Алла, абалды билесиздер, пандемия кандай болгон. Ошол учурда бул Чубак дамыландагы, Садырдын дамыландагы Пакистандагы чоң алымдар тааныйт эле, чоң алымдар достору бар эле, биздин устаздарыбыз болот эле. Бирөөсү мага чалып көңүл айтып атат, мындай дейт: "Биздин устазыбыз айтат эле" дейт. Адам дүнүйө менен коштошкондо туугандарынан ажырайт, дүнүйөсүнөн ажырайт, байлык бийлигинен ажырайт, бала чакасынан ажырайт. Бул да бир кайгы да, бирок ыймандан ажырабасын дейт. Булардан ажыраган жөө дейт. Bir жагынан ушуга шүгүр кылыш керек. Эгерде мусулман ыйманы менен көз жумган болсо, Аллах акбар, башкан ажыраган чипуга эчтеке эмес. Ушул дагы кайра бир четинен карасаңыз, ушу дагы өзү шүгүр кылганга ылайыктуу дейт да. Миллион, миллиард адам өлгөн дүйнөдө турган, барыбыз кетебиз, бирибиз калбайбыз. Бу дүйнөдө калыш үчүн келген эмес өтө адам баласычы. Кетиш үчүн келген, өтүп кетиш үчүн келген. Эмнеден турат аны? Бу да мен өтүп кетиш керек эмелечи. Болду, ошол эле бул. Түбөлүктүү жашоо ахиретте. Бейиши да түбөлүктүү, дозок да түбөлүктүү. Ошондо көңүл айтып атпайбы? Барда, кап, жакшы адамдар көз жумду, илимдүүлөр көз жумду. Кайрат айтабыз, сабыр кылгыла, үммөткө салам айткыла. Эми ошолордун тандаган жолдорун, мына илимдерин кармангыла деп ошо сөздөрдүн арасынан ушул сөздү айтып кетти да. Чоң аулия айткан экен. Бардыгынан ошо ажыраган бул дагы кайгыруу. Бирок негизи ыйман менен кетти да дүйнөдөн. Алхамдулилlah. Ошо ыймандан ажырабаган эң чоң бакыт, бул дагы шүгүргө ылайыктуу деген экен да. Бул дагы шүгүргө ылайыктуу. Ошондон алымдар айтышат, Кур'ан-ы Каримде "Ватаваффани муслиман" деген дуа бар. Бул Юсуп пайгамбар дуа кылган. Өмүрү аяктап калганда, машаалла, пайгамбар дагы болчу, бадыша дагы болчу. "Ва алхиqni bis-salihin", мусулман абалында менин жанымды алгын деген кайрылуу. Жана салихиндерге мени кошкун деген сөз. Ушу сөздү "Таваффани муслиман", "Я Аллах, мен жанымды мусулман абалымда ыйман менен алгын" деген сөз, бул дүйнөдөгү бардык неmatыңан жогору турат да. Сиздин ден соолугуңуздан дагы, бала чакаңыздан дагы, байлыгыңыздан дагы, бийлигиңизден дагы, туугандарыңыздан дагы, досторуңуздан дагы, дүнүйөнүн бардыгы сиздин колуңузда болсо да ошонун баарынан дагы ыймандын абалында Алла жанды алса, бул улуу неmat экен да. Улуу неmat экен да. Ошон үчүн Алла Тааланын бул нематтары, Алла Таалам
Шүгүр кылганга товфик берсин бардыгыбызды. Жана өзү вада кылган бейишине киргизсин. Ошо Алла Таалага бир дуа кылганда, Кур'ан-ы Каримде Алла Таала бир улуу дуаны үйрөткөн. Ошондо иншалла биз өзүбүз жаттап алсак, дуа кылып жүрсөк, өтө касиеттүү. Бунун алхамдулилля пайдасы эсеби жок. Кур'ан-ы Каримдин өзүнүн аяты да. Башы мындай келет. Ва вассайнал инсана бивалидайхи ихсана хамалатху уммуху курха ва вадa'атху курха ва хамлуху ва фисалуху 30 шахра حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين деген дуа. Алла айтат, biz insanға осият кылганбыз, өкүм бергенбиз. Эмне деп? Билвалидайни ихсана, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп Алла Таала буйрук бериптир инсанга. Так. Хамалатху уммуху, анын энеси көтөрүп жүрдү буну. Курхан, кыйналып, машакат менен көтөрүп жүрдү. Боюнда болгондон кийин канча жолу көңүлү айланып, токсикоза, түндөсү, күндөзү, толготу ал өзүнчө ичинде оорусунда. Ва вадa'атху курха, төрөгөндө да кыйналып машакат менен төрөгөн. Оңой төрөгөн эмес да. Баарыбызды эне төрөгөн да. Алла Таала айтып атат, ата-энеңерге сен жакшылык кылгыла, ошо күндү унутуп калба сени. Сени көтөрүп жүргөн күн бар эле. Сени төрөгөндө кыйналып төрөгөн күн бар эле. Кичине арка жакты эстей жүрүш керек да. Таптакыр унутуп эле ушу күндү эле эстеп эле, андай болбойт. Адам баласы о арка жагын карап, алды жагын нары өлгөндөн кийин нар жагын карап, мына эки жакты карап жүрбөсө болбойт ал. Кичине мына жердер ушу курсак тойду ушул экен, жашоо ушул экен деп болбойт ал. Алла Таала буга бизди Кур'ан-ы Карим айтып атат. Эстетип атат. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Кичине себептерин айтып коеюн. Ушундай күндөр өткөн эле, унутуп калсаңар эстетип коеюн дейт. Кыйналып көтөргөн күндөрү бар эле деп. Так. Ва хамлуху ва фисалуху 30 шахран, 30 ай көтөргөнү, сүт эмизип, эмчектен чыгарганы 30 ай, 9 ай көтөрдү. 9 ай. 30 ай. 30 шахран. 9 ай көтөрдү. Нар жагына канча калды? 21. 21 ай калып атпайбы? 21 ай. Бул 2 жылга жакын деп аткан сөз да. 2 жылга жакын. Ал эмизет да. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Энелер балдарын 2 жыл эмизет. Баланы эмизген. Ошо жалпысынан алып турупчу. Кандай болгон жакта бул 24 болуп калат, эстегенде 2 жыл 24 болуп калат. Хазрет Али разияллаху анху айткан, бала мындай эненин боюнда ол төрөлгөнү эң минимум 6 ай экен да. Анда мурда болбой алат. 6 айдан кийин мисалы 6 айлык, 7 айлык мындай төрөлүп калгандарчы. Минимум ошо 6 ай экен. Ушундан улам мынакей 30 ай көтөрдү деп атканы сөз ушул. Хаттайда балага ашудда, жетили чоңоюп калганда, омурткалы түздөлүп, акыл эси келип, жакшы жаманды ажыратып, о балага 40 сана, 40 жашка толду. Бардык жагынан толук болду булчу. Кала Робби, эмне деп айтат экен? Робби аузи'ни ан ашкура. О Роббум, мага товфик бер сага шүгүр кылганга. Ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя. Мага берген неmatыңа, ата-энеме берген неmatыңа. Я Алла, шүгүр кылганга товфик бергин, жардам бергин, мүмкүнчүлүк бергин мага. Мен сага шүгүр кылайын, мага тартылаган жана ата-энеме тартылаган неmatыңа. Ва ан а'мала салихан тардаху, жана товфик бергин, сен разы болгон амалды кылганга. Сен разы болгон жакшы амалды кылганга Алла Тааладан товфик сурап атабыз. Я Алла, сен өзүң разы болгон жакшы амалды кылдыра көр. Ошону жүрөгүмө сала көр. Сен кайсы жакшы амалдан разы болосуң өзүң? Ошого товфик бере көр мага деген мынакей дуа. Бул жерде калыс сен үчүн амал кылып, мындай ван а'мала салихан тардаху, сен разы болгон. Алла Таала жакшы амалдан разы болот, бирок жакшы амал коштолуш керек эмне менен? Ихлас менен.
riyakörсүз, munafıklıktan taza olsun, riyakörlükten taza olsun. Dana aytат, ucub özüne taң kalgandan, maqul hubbuz zuhur ve hubbuz sam'a, el uqsin, el bilsin, uşundan taza olgan amalды Allah Taala razı болот экен жакшы амалдан, ошондой амалды кылганга тоофик бер деген сөз. Мындайча айтканда, сен шариятыңа лайыктуу, я Алла, сен толук разычылыгыңа татыктуу жакшы амалды кылганга мага тоофик бер, мүмкүнчүлүк бер. Wa aslih li fi zurriyati, жана оңдо. Мен үчүн мен урпагымды оңдо дейт. Менин пайдам үчүн мен урпагымды оңдо. Балдарым бар, кыздарым бар, неберелерим бар, чеберелерим бар. Я Алла, ошолор имандын жолунан тайып кетпесин. Имансыз жолго түшүп албасын, шайтандын жолуна түшүп албасын. Арам жолго, зулумдуктун жолуна, авирсиздиктин, дозоктун жолуна түшүп албасын, я Алла. Мынакей васлих ли фи зуррияти. Бул жерде алымдар айтышат, мен урпагымды оңдо деп эле койгон жок да. Жоксо мен оңдо деп элечи? Жок, васлих ли фи зуррияти. Менин пайдам үчүн, менин урпагымда, я Алла, оңдогун. Аларда ушу оңолуунун жөндөмдүүлүгүн пайда кылгын. Бул жерде өзүнүн оңолуусу дагы, урпагынын оңолуусу дагы. Алар, алхамдулилlah, يعني أن يجعل له الله سبحانه وتعالى خلفا صالحا في ذريته zurriyatına mesela bizden imandı urpak taştap keteyler. Erteye kıyamet günü baldarını, neverelerinde bardığın maşallah cennetke gire turganın katarında görsen kanday bakıt. Geybirin Kuday saktasın, dozokka girip baratkan görse kanday degen bu kayga. Tübölükö. Tübölükö ketetkan dozok. A dozok türme emес да тақсыр. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 100 жыл емес та ол. Миллион деген жыл. Болгонда дагы азап. Бул Алла Таала бизге кандай деген кереметтүү улуу дуаны үйрөтүп атат. Бардыгын өзүнө камтыган, топтогон, өзүнө дагы, ата-энесине дагы, я, урпагына дагы дуа кылганда унутпаш керек экен да. Өзүнө дуа кылганды унутпасын. Шүгүрчүлүктү унутпасын. Бир алым айтты эле. Мешітке кирип калсам дейт, Саудияда. Анан бир киши турган экен, эки колу кесик экен. Мол жерде. Кирген кеткендерди карап турат экен. Ошол жердеги мешітке келгендер билет экен, анын эки колу кесик. Баары эле билет эми. Жакында мындай эле жочунадан биринчи кирип калып эле байкап калбаса, ал ар бир намаздан алдын туруп турат экен да. Анан Саудияда мындайда ушул кире беришке көбүнчө суу коюп коюшат, анча-мынча сусагандар ичсин деп. Курмаларды коюп коюшат, анча-мынчалар рост ийсин деп, сооп болот депчи. Бир киши келет экен дагы ошо курманы алып туруп тигин оозуна салып коет экен. Ол өзүнүн оозуна сала албайт да. Курманы жейт дейт. Жеп туруп сөөгүн эми сөөгүн да чыгара албайт да эми мындай. Түкүрү берсе жакшы эмес. Экинчиси келет дагы сөөгүн алып жерге коюп коет экен. Деп туруп. Анан дагы жейгиси келсе, үчүнчүсү нардан кирип келатып, ал дагы оозуна салып коет экен. Жоозуна салып коюп өтүп кетет, нар жакка намазгачы. Анын аркасында келген төртүнчүсү келип алып коет экен. Ошону көрүп айттым дейт, Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя ва ан a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. О Роббум, товфик бер мага, сен неmatыңа, мага тартуулаган, ата-энеме тартуулаган неmatка шүгүр кылганга депчи. Карачы, кандай бир нематты көрө турган болсоң, сразу ушу дуаны оку дейт да. Ушул гана эки кол биз, сиз шүгүр кылбайсызбы? Өзүңүздүн колуңуз менен оозуңузга салып атасыз. Өзүңүздүн колуңуз менен оозуңуздан алып атасыз. Туугандар, ааламда өзүнүн колу менен өзүнүн оозуна салган кишилер жок. Ушундайлар дагы бар экен да, тоюста. Сала албайт да. Кара. Эстегенде курманы оң кол менен жеп. Так жеген өзүнчө сүннөт, оң кол менен жеген өзүнчө сүннөт. 3, 5, 7 кылыпчы, оң кол менен. Дагы бир сүннөтү сол кол менен сөөгүн чыгаруу. Бул өзүнчө сүннөт. Макул. Мен кандай болбойлу мына жердеги дуа туугандар, жакшы Алла субханаху ва таалага жүрөктү коюп,
ушу неаматтарды мындай сезип жүрөктү ойготупчу, я Алла ушундай берген экен деп анан дуа кылайлы. Караңыз. Демек тугандар, дүйнөдө дагы, дүйнөнүн дагы оңолуусу, ахиреттин оңолуусун дагы өзүнө камтыган дуа. Момун адам ар бир намазда ушу дуаны бир ирет окуп коюш керек экен да. Жаттап алып эле бир ирет окуп коюш керек. Инни тубту илейк. Мен сага тооба кылдым, я Алла. Канча менде кемчилик, ката күнөөлөр бар, жаңылыштар бар, өзгөчө жаштыгымда билип билбей, тоңмоюндук болуп жүрүп, я Алла. Канча деген туура эмес нерсени кылып койдум. Мен сага тооба кылдым. Бардыгынан кечирим сурайм, аларды кайталабайм. Ва инни минал муслимин. Я Алла, мен сага моюн сунуучулардамын. Баш ийүүчүлөрдөн. Мен мусулмандардан. Сага баш ийүүчүлөрдөн. Абу Дауд шарифте келет, Ибн Масуд разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга ташаххудда ат-тахият отурабызго салам бергенден мурда ушу дуаны окуганды үйрөтөт эле дейт. Азыр айтып берем ал дуа кандай экен. Демек, салам берүүдөн мурда ушу дуаны окусаңыз дагы жакшы. Болсо намаздан сырткары деле окусаңыз деле болот. Же болсо башка учурда элге дуа кылганда деле, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө дуа кылганда деле, үммөткө дуа кылганда деле ошону окусаңыз болот. Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Жүрөктөрүбүз эмне кылганы? Жүрөктөрүбүз бир болсун. Жүрөк эгерде ажырай турган болсочу, жүрөктө жиркениш боло турган болсочу, баш бирикпейт таксыр. Жүрөк бириксечи, баштар биригет. Жүрөк бириксе, байлар менен кембагалдар биригет. Я, ак менен кара биригет. Бийлик менен эл биригет. Аял менен күйөөсү биригет. Ата-энеси менен бала чакасы биригет. Бардыгы, эгерде жүрөк бир болсо, альхамдулилля. Жүрөктөр ошон үчүн айтат да, булар бардыгы баштары бирдей көрүнөт, бирок жүрөктөр талкаланган, чачыраган дейт. Ошолордон болуп калбайлы да. Ва кулубухум шатта. Биз ошолордон болуп. Сиз ойлой бересиң, балар баштары бириккен деп, бирок жүрөктөрү ар түрдүү. Ошолордой болуп калбайлы. Ошо сөзгө лайыктуулардан болуп калбайлы. Сен аларды ойлойсуң, алардын бардыгы бир деп, бирок жүрөктөрү бөлүнүп талкаланган. Алардай болуп. Не dedi? Allahumma allif bayna kulubina. Ya Allah, bizim жүрөктөрүбүздү эмне кыл? Бириктирген. Wa aslih data baynina. Биздин, ya Allah, арабызды оңдогун. Бирибиз менен болгон мамилебизди арабызды оңдогун. Мени кээде мамиле мындай болуп калат, алды берди болуп калат. Кээде болсо каттоо болуп калат. Ар кандай мамилелерибиз бар ортобуздагы. Арабыздагы мамилебизди оңдогун. Вахдина субулас салам. Исламдын, ya Allah, жолдоруна бизге хидаят берген. Ванаджина миназ зулумати илан нур. Жана бизди караңгылыктардан куткаргын жарыктыкка чыгарып. Ваджаднибна алфавахиша вал фитан ма захара минха ва ма батан. Ya Allah, бизди авирсиздиктен узак кылган. Авирсиздиктен бизди сактаган. Фитналардан бизди сактаган. Алардан бизди таптакыр узак кылып салган. Көзгө көрүнгөнүнөн дагы, жашыруунан дагы. Кээ бир авирсиз фитналар бар. Көзгө көрүнгөн ачык, айкын. Кээ бирлери жашыруун. Ошолордун экөөнүн тең бизди Алла узак кылган. Бизди сактаган деген. Ва барик лана фи асма'ина ва абсарина ва кулубина ва азважина ва зурриятина. Ya Allah, бизге береке берген. Нелерибизге? Кулактарыбызга береке берген, уккандарыбызга, көздөрүбүзгө береке берген, көргөндөрүбүзгө, жүрөктөрүбүзгө береке берген, акыйкатты түшүнгөнгө. Ya Allah, жубайларыбызга береке берген, урпактары, бала чакаларыбызга береке берген деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтөт. Абу Дауд шарифте келет, Ибн Масуд разияллаху анху риваят. Ташаххудда окуганга үйрөтөт эле дейт. Кана юаллимухум ан якулу фи ташаххуд. Ташаххудда ат-тахият окуп, демек ар бир намазда деген сөз. Ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Ya Allah, биздин тобабызды кабыл кылгын. Тоба кабыл кылуучу сенсиң, райым кылуучу сенсиң. Ва жаална шакирин ли ни'матик. Жана бизди неmatыңа шүгүр кылуучулардан кылгын. Неmatыңа шүгүр кылуучулардан кылгын. Муснина биха алейк, саңа айтуу, алкыш айтуучулардан кылгын, я Раббул аламин. Сана айтуучулардан кылгын. Кабилина лаха. Ошо нематтарды, ya Allah, кадырдап, барктап, ва атиммаха алейна. Жана ошо нематтарды бизге толук кылып берген. Берип атасың, шүгүр, ya Allah.
дагы толуктагын, көбөйтүп акыры толук кылып бергин деген дуа Аллахумма амин, амин деп коюш керек. Мынакей туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сиздерге биздерге мындай кереметтүү дуаларды Алла Таалам берди. Мына ошо дуаларды алхамдулилля жүрөктөрүбүздүн бир болуусу дагы, арабыздын оңолуусу дагы, ошол эле кезде бардык абийирсиз, арам, фитне, коогалаң, түшүнбөстүктөн сактануу, күнөөлөрдүн ачыгынан да, жашыруунан дагы, анан эң негизги биздин алхамдулилля көзүбүз көрүп атат, кулагыбыз угуп атат, жүрөгүбүз согуп атат, берекесин сурап, ошо өзүбүзгө эле эмес, үй бүлө бала чакабызга сурайлы, аялдарыбызга сурайлы. Эми караңыз, ким өзүнүн аялына ошентип суруп атса, аялын урап ошол. Бала чакасынан сурап атса, кордойбу ошол. Ким ата-энесине, я Алла, ата-энеме берген неmatыңа мага тоофик бер, шүгүр кылганга, ата-энем ушундай кылса, ата-энесин какшатабы? Жок. Сиз сураңыз биринчи, анан кийин келиңиз. Бүгүнкү келишпестиктин бардыгына биз Алладан сурабайбыз. Аллага жалбырап, колубузду көтөрүп, биз көзүбүздөн жаш чыгарган жокпуз таксыр. Анан эле семьяда проблема, үйдө проблема, тигиде проблема, буда проблема. Бир нерсе болсо проблема болор, болбогон нерсе бир сөздүн айынан. А бирок эгерде иншалла биз Алла Таала бир шейх айтат. Бүгүн мусулмандар жашообузду оңдойбуз деп саардан кечке, кечтен саарга чейин аракет кылып, чарчап, кыйналып, ушунун бир саатын эле дуага берсечи давно оңолмогон эле дейт да. Биз бүгүнкү берген күчтүчү, дүйнөгө берип аткан күчүбүздүнчү канча 8, 9, 10 саат, 15 саатка чейин берип аткандар бар. Ушунун бир эле саатын биз дуага бере турган болсокчу, давно оңолмок эле. Алхамдулилля, жүрөк бейпилдик менен толмок эле, тынчтык менен толмок эле, рахат менен жүрөгүбүз давно толмок эле. Үй бүлө бала чакабыз, коомчулук, элибиз арам нерселердин эшиктери жабылып, давно токтомок эле. Эч кимге зулумду кылбай, айтсак ассаламу алейкум жакшы сөз менен, алхамдулилля, ихдина сиратал мустаким ордуна түшмөк эле да. Сурап айтабыз да. Термизиде риваят келет Муаз разияллаху анхудан, айтат: "Самия Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям раджулан якул: Аллахумма инни ас'алука тамаман ни'ма." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини дуа кылып атканды укту. Не деди? Аллахумма инни ас'алука тамаман ни'ма. Я Аллах, мен сенин нематтын толуктугун сураймын деди. Жартысын эмес, кемчилдиктүүсүн эмес, нематтын толугун сурайм. Факала лаху саллаллаху алейхи ва саллям: "Айю шейин тамаман ни'ма?" Ага өзү пайгамбарыбыз айтты. Бул нематтын толуктугуну кайсы нерсе бул dedi. Ай, маза арата би хада дуа. Ушу дуа аркылуу сен эмнени максат кылдың? Эмнени максат кылдың сен деп пайгамбарыбыз сурады эле. Факала раджул, киши айтты: "Дааватан даавту биха арджу биха л-хайр." Ушундай дуа. Мен ал дуамдан жакшылыкты үмүт кылып деди эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа инна тамама ни'ма духулул жанна." Нематтын толуктугу бейишке кирүү менен болот. Вал фаузу минан нар, дозоктон кутулуу менен болот деди. Мындайча айтканда, нематтын толуктугу туугандар сурап аткандын мааниси: "Я Алла, дозоктон куткарып бейишке киргизип кой" деген сөз экен да. Ошо менен толук болот экен да. Би ан тамут анал иман фа юдхилакаллахул жанна ва юнжика минан нар. Демек, иман да дүйнөдөн кайтууң. Алла субханаху ва таала сени дозоктон куткарып бейишке киргизүүсү. Ушул мынакей не деп коет экен? Нематтын толугу. Демек, нематтын толугун сураш керек экен. Я Алла, Аллахумма инна ас'алука тамаман ни'ма. Нематтын толуктугун сурайм деген мааниси ушул болду. Я Алла, толук немат каерде болот экен? Бейиште. Айтат да, жакшылыктын акыйкатын билесизби? Жамандыктын акыйкатын билесизби? Жакшылыктын акыйкаты жакшылык жамандыкка караганда үстөмдүү болуусу. Жамандыктын акыйкаты жамандык жакшылыкка караганда үстөмдүү болуусу. Жакшылыктын акыйкаты жакшылык болуп, бир дагы жамандык болбогон, ал жок ал только бейиште ал. Жамандыктын акыйкаты бардык жамандык болуп, таптакыр жакшылык болуп, ал дозокто ал. Демек, жакшылыктын акыйкаты туугандар, алхамдулилля, жакшылык көбүрөөк эле болсо болду, жамандык сөз болот деген сөз да.
таптакыр жамандык түп тамыры менен жок болуп кетти. Жок, жамандык баары бар ал. Жамандык таптакыр түп тамыры менен жок болгон ал бейиште эле ал. Ошон үчүн кичине нары бери азмаз жамандык болуп санап турса, ага көңүл бурбай эле коюш керек даже керек болсо. Муаз разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишинин мындай деп дуа кылып атканын угуп калды дейт. Я дал жалали вал икрам. Биздер айтабыз го, намаздан кийин деле эмне дейбиз? Аллахумма анта салам ва минка салам. Табаракта я дал жалали вал икрам. Пайгамбар бир хадис айтканда, я дал жалали вал икрам деп өжөрлөнүп, көкпеттенип дуа кылгыла. Кайталап, кайра сурай бергиле. Я дал жалали вал икрам деген. Я дал жалал деген жалал ээси. Икрам сый ээси. Мындай чыкканда, сүр, айбат. Жалал деп сүр айбат айтат. Икрам деген сый урмат деген сөз. Сүр айбат ээси, сый урмат ээси. Сүр айбаттын дагы кожоюн ээси ким экен? Аллах. Сый урматтын дагы кожоюн ээси ким экен? Аллах. Ушунун мааниси я дал жалали вал икрам деп кайрылып атат да. Факала лаху, пайгамбарыбыз айтты, код устужиба лака фасал. Сен ушу сөз менен Аллага кайрылып атасың, Алланын атын айтып атасың. Всё. Сага кабыл боло турган эшик ачылды. Сура, бүттү деди бияга деп. Ва самия ахар якул, башка бирөө сурады ошондо. Аллахумма инни ас'алука сабр. Я Аллах, мен сени сабырдуулукту сурайм деди. Пайгамбарыбыз айтты, саалт Аллахал бала фасалхул афия. Сен Алладан бале сурадың да, бале сурадың деди. Сен Алладан афият сура, амандыкты сура, сак саламатчылыкты, тынчтыкты сура сен. Сабырды сураганың, балени сураган. Ал не деген? Мага бале бер, мен ошого сабыр кылайын деген маани. Бирок бир маани эмне мындай да. Эгерде бир адамдын башта кайгы түшсө, сабырды сураса болот да. Себеби анын башта кайгы түштү. Аны сураган жок эле. Ошол учурда я Алла бизди сабыр кылуучулардан кылгын. Бул болот ал. Түшүндүңбү? Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал-афия ва хуснал хитам я зал жалали вал икрам. Я Аллах, биз сенен кечиримдүүлүктү, амандыкты жана дүйнө менен коштошуп атканда иман менен коштошконду сурайбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жерде айтат, бул азан менен кооматтын ортосунда ким кайсы дуаны кылса кайтарымсыз дуа кабыл болот деди. Сахабалар сурашты, я Расулаллах, кайсы дуаны окусак болот деди. Пайгамбарыбыз айтты, Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал-афия фид-дунья вал-ахира. Я Аллах, мен сенен кечиримдүүлүктү сураймын. Кечиргин мени. Жана афият, дүйнө ахиреттеги амандык, сак саламатчылыкты сурайм деди. Албетте, азан менен намаздын ортосунда, кооматтын ортосунда дуа бул да кабыл. Демек туугандар, ан'амта алейхим, ушундай түз жолго, сыратыл мустакимга салгын. Ал түз жолдо сен өзүң неемат тартуулагансың аларга деп. Кайсы неемат экен? Иман неематы. Бардык пайгамбарларга Алла Таалам, сыддыкиндерге, аулияларга, шухада, салихиндердин баарына Алла Таалам иман неематын тартуулаган. Демек иман неематы эң улуу неемат, эң чоң неемат. Алла Таала кимге кааласа ошого өзгөчөлөгөн неемат. Жараткан Алла Таалага шүгүр кылышыбыз керек. Экинчи неемат вилая. Ni'matul wilaya. Birincisi ni'matul iman, ikincisi ni'matul wilaya. Ni'matul wilaya degeni avliyalık nimet degen söz. Allahu valiyyul ladina amanu. Allah iman keltirgendin dostu. Vali, avliya degen söz Allah'ın dostları degen söz. Avliya degen ne kene? Allah'ın dostları. Avliya degen söz Allah'ın yakınları. Avliya degen ne kene? Allah'ın yakınları. Allah Taala kimdi qoldop, qorgop, қолдау көрсөткөн болсо, ушуну вали деп коет. Аулия. Бул Алла Таала ар кимге эмес, өзүнө жакындагы бенделерине берет. Бул дагы даражаларда ар түрдүү болот. Мына жердеги وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ким Аллах'ın ise baş ise, мына ушу адамдарга Алла Таалам өзүнүн өзгөчө неемат жакшылыктарын тартуулайт. Алар кимдер? Пайгамбарлар эле, сыддыкиндер эле, шухада, шейиттер, салихин, түз туура жүргөндөр. Ушул жерде салихиндер, бардык аулиялар ушу салихинге кирет дейт.
Анан бир нерсени айтайын да. Бизде мынал коомчулукта олия деген сөздөр көп да. Бир нерсени билип коюңуз. Бир акылга сыйбаган бир кереметти көрсөтүп койсо эле адам олия боло өрбөйт. Караматул аулия хак. Аулиялардын керемети акыйкат. Бирөө көз ачык да сизге бир нерсени көрсөтүп койсо, аны аулия деп албаңыз да аны. Бир бакшы бир нерсени көрсөтүп койсо, анан бул аулия экен депчи, токто. Биз шариаттын элегине салып көрөбүз, стандартына түшөбү, түшпөйбү? Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн бир жолу бир киши аулия деп ана намаз окуган экен да, хикаяда сиздергечи. Анан ал убакта эмне кум экен, намаз окугандан кийин караса, ошол жерден караса намаз окуган жерин. Эки колу мынандай жерде, узак жерде сажда кылган экен да. Ачыпчы, өтөчү. Сүннөт боюнча мындай да. Кайры кол каксаңыз, ошонун мындай тушунда болуш керек да. А бул мынандай кылып сажда кылган экен да. Тиги киши келип өмүрүндө сүннөткө каршылык эме кылбаган киши экен. Бул аулия эмес да. Сүннөткө каршы болуп кантип аулия болот деген экен. Сүннөткө каршы болуп Алланын өзгөчө бир аулиясы болуш мүмкүн эмес экен да. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншалла чачтан тырмага чейин сырткы келбетибизди дагы, ички жан дүйнөбүздү дагы сүннөткө ылайыктайлы да. Албетте пайгамбарчылык неемат улуу неемат. Алла Таала кимди кааласа ага тандайт. Бул боюнча да кene силерге айтып бергенбиз. Кур'ан-ы Каримде эми айтайлы. Нун вал калами ва ма ястурун. Ма анта би ни'мати раббика бимажнун. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Ва иннака ла ала хулукун азим. Алла Таала нун деп маанисин эми Алладан башка эч ким билбейт. Алла менен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ортосунда бир сыр эле. Бул ушундай бир секрет. Махлукка айтылбай турган. Вал калам калемге ант. Кандай калемге? Эң алгачкы жаралган калем. Алла субханаху ва таала инна аввал ма халакалла ал калам. Алла жаратканда эң биринчи жараткан нерсе калемди жараткан экен. Дагы факала лаху уктуб. Калемди жаратып туруп жаз деген экен да. Кала калем айтыптыр. Я Робби, ва ма актуб. О Роббум, эмнени жазайын мен? Дегенде айткан экен. Уктуб макадира кулли шей иля яумин кияма. Кыямат күнгө чейин ар бир нерсенин тагдырын жазып сал деген экен. Ошондо жазган экен. Башка бир риваяттарда келет, эмне болоорун, эмне болбогон бардыгын жазып сал деген экен. Боло турган кыямат күнгө чейин. Бул Абу Даудда жана Тирмизиде келет. Албетте акыл тууралуу айтылат. Ламма халакаллахул акл. Алла Таалам акылды жаратканда кала лаху айткан экен. Фа акбил сумма кала лаху адбир. Бергел деп. Андан кийин айткан экен. Ары бар депчи. Факала субхана ва таала кийин Алла Таала айткан экен. Ма халакту халкан ахаб илайя минка. Эй акыл, сенден дагы сүйкүмдүүрөөк мен махлукту жараткан жокмун деген экен. Алла Таала акылды сенден дагы сүйкүмдүүрөөк нерсени мен жараткан жокмун деген. Фабика ахуд ва бика аата. Фабика ахуду ва бика оти. Ушу сенин себебиң менен мен аламын жана берем. Ал акылдыкы. Алла субханаху ва таала. Демек Алла Таалам акылды бергенден кийин биздин динибиз акылдуулуктун дини. Акылдуулуктун дини. Шариятыбыз акылды талап кылган. Акыл ова деген мына ушундай шарият биздики. Уяттуулук айтасымы, адилеттүүлүк айтасымы, тазалык айтасымы, боорукерлик айтасымы, любой жагын караңыз. Шариятыбыз инсандын табияты, акылы тунук, акылы таза адамдардын каалоосуна алхамдулилlah ошого ылайыктуу түшкөн шарият бизде. Бардык жагынан караңыз. Кыскасы не дедик? Нун вал каламу ва ма ястурун. Калемге ант жана жазылган, периштелер сатыр кылып жазган. Алла субхана ва таала бул улуу ишке ант ичип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтат: "Ма анта би ни'мати раббик бимажнун." Сен Роббуң берген неаматтар бар го. Ушу себепти сен өзү жинди эмессиң дейт. Бардык пайгамбарлар мен жинди эмесмин деп коомуна кайрылган. Коому акылсыздык кылып, алар айтат эле:
Бул жинди деп айтат эле. Пайгамбарлардычы не дейт эле? Жинди деп айтат эле. Акылы кем деп айтат эле. Ошондо пайгамбарлар өзүнүн тарабынан жооп берет эле. Ма би сафаха. Менде жиндичилик андай жок. Кезек пайгамбарыбызга келгенде, пайгамбарыбыз өзү мен жинди эмесмин деп жооп берген жок. Алла Таала ага кой бер, өзү Алла жооп берип атат. Мухаммад жинди эмес дейт. Караңыз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен башка пайгамбарлардын айырмасы ушунчалары. Ар бир пайгамбар өзү айткан мен жинди эмесмин деп. Мен жинди эмес. Акыйкатта жинди кантип жинди? Адамдар эң акылы толуктар ушу пайгамбарларда. Пайгамбарлар акылсыз болбойт тугандар. Акылсыз болбойт. Тафсирлерде келет. Акылды Алла Таала 100гө бөлүп 99 менен 1ге 2ге бөлүп 1ди бүткүл адамзатка бөлүп 99 Мухаммад алейхиссаламга арнаган дейт. Сиз элестетип көрүң, 1%-дын ичинде биз барыбыз. Мына 8 миллиард, буга чейин канча миллиардтар өткөн, да канча триллиардтар келет, бардыгы ошо 1%-дын ичиндесиңер. А Мухаммад алейхиссаламга канча берген? Аллаху акбар. Ошончолук акыл ээси. Анан жинди болобу анан? Жок. Алла айтып атат: "Ма анта би ниъмати раббик бимажнун." Сен жинди эмессиң, Роббуң берген неъмат артылаган менен. Ушунча улуу даража, ушунча улуу неъмат, ушунча чоң айкөлдөлүк. Ма анта би ниъмати раббика бимажнун. Мааниси кандай? Алла Таалам сага берген пайгамбарчылык неъматы, Кур'ан неъматы, бардык үммөткө пайгамбар болгон неъматы. Сага берген, мынакей Алла субханаху ва таала канча данышмандык, илимдин берген, жакшылыкты берген, улуу даражаларды, макаматтарды, эң чоң мужизеларды, толук акылды, тунук түшүнүктү берген. Кичинекей адамдагы бул Мухаммад алейхиссаламга бир аз жиндичиликпи, же болбосо мындай жинди акылынан тайыдыбы, акылы кемби дегенге элестетип ойлоп мүмкүн эмес да. Ушунчалык камалды көтөрүп келген, ушунчалык улуу касиетке ээ болгон, кантип акылсыз болсун? Ушуганан айтып атат, ушундай болгондуктан, эй Мухаммад, сен алардын сөзүнө көңүл бурба. Фасбир, сабырдуулук кылып кой. Не болот анан? Инна лака ла ажран гайра мамнун, сага бериле турган сооп бар го, анын чеги аягы жок деп койду да. Чеги аягы жок. Сен көтөрүмдүү бол, аларга Алла Тааладан азапты сурап шаштырба. Анткени сен ли аннака ала хулукун азим, сен улуу кулк мүнөздесиң дейт. Жамандык кылып атат, сабыр кыл. Сага аягы жок, бүтпөгөн сооп берилет деп атат. Ошо менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала айтты: ушундай жамандык кылгандан кийин, я Алла, булардын жазасын берчи деп Алла субханаху ва тааладан шаштырба. Анткени сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүң. Улуу кулк мүнөз. Пайгамбарыбызды Алла Таала ушу улуу деген ат менен мактаганы мүнөздө мактаган, кулк мүнөздө мактаган. Пайгамбарыбыздын ибадатында мисалы өтө жогору, намазы, орозосу, зикири, дуасы, бардык жагы. Бирок аларды Алла Таалам ибадат жагынан, ал жагынан мактаган жок. Мактаганга келгенде, кулк мүнөзгө келгенде макта. Улуу кулк мүнөздүн ээси мына. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Алла Таала саңа китеп менен кошо, Кур'ан менен кошо дагы хикмат, данышмандыктын илимин берди. Пайгамбарыбыз бир риваятта айтат, сахабаларга: Алла мага китептен башка дагы ушунча илим берген dedi. Кээ бирин ачыктаганга болот, кээ бирин ачыктаганга болбойт да. Ушунчалык илимди берген да. Жана Алла Таала айтып атат: "Ва алламак ма лам такун та'лам", сен билбегениңди Алла Таала үйрөттү го. Бул Алланын улуу саңа болгон айкөлдүүлүгү дейт. Улуу айкөлдүүлүгү дейт. Караңыз, чем Алла Таала пайгамбарыбызга кандай өзгөчө кайрылып атканы. Ошондуктан иншалла пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү. Иншалла бейиште бирге болобуз иншалла. Ал-мар'у ма ман ахаб. Адам кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот дейт. Пайгамбарды жакшы көрөбүз иншалла. Алла Таалам баарыбызды пайгамбарыбызга бир кылсын иншалла. Ихдина сиратал мустaqim сиратал лазина ан'амта алейхим. Мааниси ушул болду. О Раббым, биз сенен сурайбыз. Ушу сиратал мустaqим хидаяатын сурайбыз.
Биз буга акылуу эмеспиз. Лайыктуу деле эмеспиз. Я Алла, сен өзүң айкөлдүүлүгүң менен, өзүңдүн сый урматың менен бизден мурунку өтүп кеткен пайгамбарларга, аулияларга, сыддыкиндерге тартуулаган элең, бизди да ошолордон кур калтырбай, ошолордун жамаатына кошуп, ошо жолго салып койгон деген суранычта. Сыратыл мустакимде жүргөндөрдүн жолуна салгын бизди деген сураныч. Аллахумма хдина фиман хадайт. Я Алла, кимге сен хидаят бергенсиң, кайсы адамдарга, ошолордун катарына кошкун бизди. Ошолордун жамаатына кошкун. Ошолордун жолунда жүргөнгө бизге товфик бергин деген сөз да. Бул жерде биз, я Алла, сен алдыңда турабыз, сага жүздөнүп турабыз. Я Алла, ошо улуу жамаат, берекелүү жамаатка кошкун. Эртеге кыямат күнү пайгамбарыбыздын мактоо желегин түбүндө кылгын бизди деген. Алла эртеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала ливаул хамд деп коет. Ушундай мактоо желегин берет. Пайгамбар Аллага ушундай мактоо сөздөрдү айтат, буга чейин айтылып алган сөздөрдү менен айтат. Ага ким Алла Таала мактоо айтып жүргөн болсо, бардык ошо желектин түбүндө болот бардык. Вакыт болуп калды. Тугандар, бу дүйнөдө сыратыл мустаким бар. Ахиретте сырат көпүрөсү бар. Бу дүйнөдө алхамдулилlah сырат көпүрөсүндө, сырат жолунда, түз жолдо жүргөн болсо, эртеге дагы иншаалла сырат көпүрөсүнөн Алла Таала оңой өткөрөт. Бу сырат көпүрөсү биздин ыйманыбыз бар. Бул өтө курч. Өтө курч бул. Бул сырат көпүрөсүнөн бардык адамзат өтөт. Түбү тозок болот. Канча адам ошондо да жыгылат. Ыйманына жараша өтөт. Кээ бирлери көзүрмемчелик убакыт өтүп кетет. Кээ бирлери чагылган, жарт этип, жаркырайт го, ошончолук убакыт өтөт. Кээ бирлери ат чапкандай дейт, кээ бирлери куш учкандай дейт, кээ бирлери басып, кээ бирлери жөрмөлөп, а кээ бирлери чатактайт. Сырат көпүрөсүнөн өтөт кандай. Дозоктун үстүнө коюлат. Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва им минкум илля варидуха." Ким гана болбосун сөз ошодон өтөт. Пайгамбарлар дагы деген, пайгамбарлар да. Бирок пайгамбарлар өткөндө дозок муздап калат өткөн. Иман күчүн көрүңөр. Ибрахим пайгамбарды бу дүйнөнүн эле отуна ыргытканда эмне болду? От өчүп калды го буягы. Я, от өчмөк турсаң, совсем муздап калды го. Холодильник болуп үшүп кетти го. Анан не кой деп экинчи буйрук келгенде, анан кийин жагымдуу, пайдалуу от болду да. Болбосо Ибрахим пайгамбар титиреп үшүп кеткен. Барда ва салама, эки катар өкүм келген да. На пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сумма юдрабу сират байна захрайна жаханнам." Дозоктун үстүнө сират көпүрөсүн коюлат дагы. "Фа акуна аввала ма яжузу мин ар-русул би уммати." Эң биринчи өтө турган пайгамбарлар менен пайгамбарлардан өзүнүн үммөтүн алып өтө турган Мухаммад Расулуллах болот экен да. Жабиз. Вала ятакаллам хина изин яума изин, ошо учурда бирөө да сүйлөбөйт экен. Сират көпүрөдөн өтүп аткандачы? Сират үстүндө. Бирөө да вала ятакаллам яума идин ахад илля русул, пайгамбарлар гана сүйлөйт экен. Ва каламу русул, пайгамбарлардын сөзү кандай болот? Аллахумма саллим саллим болот экен да. Я Аллах, амандык бер, саламаттык бер деп ушу сөз гана болот экен. Саллим атба'ана ва ман амана бина. Я Алла, бизге иман келтирген адамдарды аманда кой. Ушу эптеп өтүп кетейли деген сөз болот экен. Башка эч ким пайгамбарлардан бирөө деде сүйлөбөйт деп айткан. Эч ким сүйлөй албайт. Мына ошол жерде чыныгы момундардын иманын берекесин ошондо көрөсүң. Мунафыктардын мунафыктыгын, кесепетин ошондо көрөсүң. Капыр, күнөөкөр, залымдардын зулумдугун ошол жерден көрөсүң дейт. Ошондон Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Яума якулу мунафикуна вал мунафикат лилладина аману ундуруна нахтабис мин нурикум кила рджи'у вараакум фалтамису нура." Мунафык эркектер, мунафык аялдар имандууларга кайрылуу жасайт экен. "Эй, интазируна, бизди күтө тургула, биз да силердин нуруңардан кичине алып калайлы" депчи. Аларга айтылат дейт. Эмне деп шылдыңдоо катары. "Эй, биз бул жактан нурду каяктан? Аркага кайткыла. Дүнүйө кайткыла, аны алып келесиңер" депчи. Какой там дүнүйө кайтуу? Дүнүйө келип, ана бул жактан алыш керек эле. Эмисилер кайткыла деп айтат да, аларды шылдыңдапчы. Кайтуу болбойт а жердечи.
Kur'an'da aytқан: "Валау рудду лааду лима нуху анху ва иннахум лакадибун." Егерде буларды мейлі сұранғанына жараша арқаға қайтарсақ деле, баяғы тыйылған нәрселер дагы эле кылмак дейт буларчы. Ошо арам нәрселер дагы эле кылмак дейт. Булар жалганчылар сөздөрүндө дейт. Ошо бизге бүгүн алхамдулилла мүмкүнчүлүк берди. Тигидигилерге кете элекпиз, жакындап атабыз. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, күн чыгып атат, батып атат. Туган өмүрдүн шамы азайып атат. Бул эч кимге жашырын эмес. Келиңиздер оңолуу жолго түшөйлү. Оңолуу жолго түшөйлү. Жүрөктөрдү тазалайлы, күнөөлөрдү азайтайлы. Азыктарды көбөйтөйлү туган, жүктөрдү азайтайлы, күнөөнүн жүктөрүн азайтайлы. Күнөөнүн жүктөрүн азайтайлы. Yawma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Allahu akbar. Görөсүң ошо күнү. Имандуу эркектер, имандуу аялдардын алдында өзүнүн иманын нуру жүргөнү, нары бери жүргөнү. Нур баштап жүрөт экен да. Мисалы, базы падышалар башка мамлекетке барганда күтүп алгандар кандай кылат? Сопровождениялар кандай болот? Мына ушул жерде имандуу, момундар имандуу эркектер, аялдарды көрөсүн дейт. Иманы Алла жакта сопровождет экен. Иманы жол көрсөтүп тияка бияка жүрөт. Алдында, оң жагында yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Не деп айтышат? Орабыз, эми нурубузду толуктай көр бизге. Биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Албетте сен ар бир нерсеге кудуреттүүсүң дейт. Жараткан Алла субханаху ва таала тугандар баарыбызга имандуу жашоо берсин. Иман менен жашап, иман менен өткөнгө Аллахым баарыбызга жардам берсин. Иманды бекендеп, иманды жайылтканга Алла таалам баарыбызга күч кубат берсин. Аракет кылайлы, аракет кылайлы.